натыйжада Чыңгызхан жеңишке жеткен деп айтылат. 1223-жылы монгол аскерлери Киев Урус аймактарын басып өтүп, Халка дарыясынын боюндагы салгылашууда жеңишке жеткен. Монголдор жеңишти өзгөчө майрамдап, Киев Урус армиясынын князьдарын жерге жаткырып, андан кийин алардын үстүнө оор салмактуу жыгач тактайлар менен бастырып, отургучтар жана столдор даярдалган. Монголдор өздөрүнүн жеңишин душмандардын денесинде майрамдап, майрам учурунда душмандар талкаланып, өлүмгө дуушар болгон деп айтылат. Наймандарды кыратып алган мезгилде Чыңгызхан жазма иш кагаздарын жүргүзүүнүн башталышы менен таанышат. Наймандардын кызматында болгон уйгурлардын бир бөлүгү Чыңгызхандын кызматына өтүп, монгол мамлекетиндеги алгачкы чиновниктер жана монголдордун алгачкы окутуучулары болушкан. Монголияда уйгур алфавити азыркы күнгө чейин колдонулуп келет. Монгол армиясында эң катаал тартип киргизилген. Баш ийбестик же коркоктук көрүнүш үчүн күнөөлүү жоокерлик